Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Бүгүнкү дене тарбия сабагына кайрадан мен Кундуз Абдырахманова эжекеңер. Биз бүгүнкү сабакта отурган абалда алдыга ийилүү боюнча көнүгүүнү аткарабыз. Бүгүнкү көнүгүүнү аткарууга менин жардамчым көмөк көрсөтмөкчү. Анда эмесе баарыбыз сабакта бирге чогуу аткарганга аракет кылалы. Бул көнүгүүнү аткарууда алгач ушул абалда жайгашып алабыз. Андан кийин сөзсүз өлчөөчү метрди же сызгычты буттан кийин ушул жерге коюп алабыз. Эми ушул абалда тизени бүкпөстөн алдыга эңкеюубуз керек. Анда эмесе чогуу аткарып көрөлү. Мындай ылдый ийилсең дагы болот. Белиң башың менен кошо ылдый болупчу. Жерде алса. Анда эмесе кымбаттуу окуучулар, ушул эле көнүгүүнү биз турган абалдагысын аткарабыз. Үй шартында бул биздин сабагыбыз онлайн болуп аткандыктан, кадимки эле отургучтун үстүнө чыгып алып аткарсак болот. Анда эмесе ушуну дагы чогуу көрөбүз жана биргеликте аткарабыз. Ушул аткарып атканда колуңар сөзсүз бул жерге канчалык ийилгенин 10-15 сантиметрге чейин өлчөп койсоңор болот. Негизги норма ошого чейин жетсе эң жакшы аткарган болосуңар. Анда эмесе кымбаттуу окуучулар, бүгүн биздин дене тарбия сабагыбыз ушу менен аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта жана ден соолуктуу болуңар.